Assalomu alaykum, urmаттуу биздин каналдын көрөрмандары, мугалимдер, устаттар, билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн биз сиздер үчүн эң кызыктуу видео сабакты даярдап жатабыз. Бул Google Classroom'да иштөөнүн оңой жолдору, анын настройкасын оңдоо, мугалимдерди кошуу, окуучуларды кошуу жана тапшырмаларды, заданияларды берүү болуп эсептелет. Бул Google Classroom боюнча экинчи видео сабак абдан пайдалуу жана абдан кызыктуу болуп эсептелет. Ошондуктан барыңыздар жакшы отуруп, дептер ручкаларыңызды алып, даяр отуруңуз. Эң кызыктуу маалыматтарды дептериңизге жазып, өзүңүздүн ноутбукта колдонууну баштайсыз. Биздин видеолорубузду колдоо үчүн албетте видеого лайк басыңыз, каналга жазылууну унутпаңыз жана комментарийге өзүңүздүн жакшы пикирлериңизди калтырыңыз. Бул видеону досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз, анда эмесе биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Интернетти текшерип, Google Chrome аркылуу биринчи түзгөн Google Classroom'га киребиз. Эмне кылабыз? Google Classroom деп жазабыз. Кааласаңыз англисче, кааласаңыз орусча тамгалар менен Google Classroom. Бир жолу басабыз. Бул жерде мына Google Classroom деп чыгат. Негизи бул жерде биз өзүбүздүн электрондук почтабыз менен киришибиз керек. Ошондо ачылат. Google Classroom деп жазабыз. Мына биздин электрондук почтабызда эми ачылды. Google Classroom'га киребиз. Бул платформа аркылуу бардык мугалимдер өз окуучулары үчүн, студенттери үчүн онлайн сабактарды уюштурса болот. Азыр биздин биринчи сабакты түзгөн онлайн курсубуз мына ачылат. Мына ачылды. Эми биз эмне кылабыз? Бир жолу ушул жерге басабыз. Мына ачылды. Кечеки түзгөн биринчи видео сабагыбызда түзгөн биздин онлайн курсубуз. Кантип түзгөндү биз кече үйрөнгөнбүз. Эгерде бул видеону биринчи видеону көрбөгөн болсоңуз, бул жерге ссылканы чыгарып коебуз. Ошол ссылка аркылуу же болбосо каналыбызга кирип үйрөнүп алсаңыз болот. Биз эмне кылабыз? Мисалы, аталышын өзгөртүүнү каалап жатабыз, настройкага киребиз жана бул жерде аталышын өзгөртүп койсок болот. Мына мисалы, география предмети. География. Описание курса, бул жерге курс география предмети боюнча. Аудитория. Кааласаңыз 7-нчи класс, кааласаңыз 8-нчи класс. Предмет дагы бул жерге география. Же болбосо Кыргызстандын географиясы. Же болбосо геоэкология деп белгилеп коебуз. Калган предметтин мугалимдери дагы ушундай кылып белгилеп коебуз. Андан кийин бул жерде астында курстун коду турат, ленталар турат, заданиялар. Биз азырынча задания кириткен жокпуз. Биз сохранитти басып коебуз бир жолу. Мына география болуп өзгөрдү. Бул жерде мына бул код курстун коду болуп эсептелет. Кааласаңыз сүрөтүн өзгөртүрөбүз. Выбрать тему. Көрүшүңүз мүмкүн. Искусство мисалы үчүн, спорт, другой, башка. Өзүңүзгө жакканын тандап белгилеп койсоңуз болот. Выбрать теманы белгилеп, темасын мына өзгөрттүк. Эгерде бул темалар сизге жакпаса, загрузить фотого басып, рабочий столдон өзүңүздүн сүрөттүү теманы коюп койсоңуз болот. Эми пользователи деген бөлүмгө киребиз. Мына 3-нчү катарда турат. Пользователи деген бөлүмгө кирип, мугалимдерди кошушубуз керек. Бардык география предметинен сабак берүүчү мугалимдерди кааласаңыз. Кошуу үчүн пригласить преподавателей. Бир жолу басабыз. Бул жерге ошол мугалимдин электрондук адресин билишиңиз керек. Ошону жазсаңыз керек. Мисалы, мен өзүмдү экинчи почтамды жазып,
өзүмдү мугалим катары кошуп көрөйүн. Сиз дагы бул видеого карап кошосуз. Белгилейсиз жана пригласить дегенди басасыз мына. Кааласаңыз астына башка электрондук почта бар мугалимдерди дагы жазып, бир жолу пригласить бассаңыз бардыгы кошулат. Мына приглашение отправлено деп кетти. Кааласаңыз бир канча мугалимдерди кошсоңуз болот. Эми окуучуларды кошуу үчүн эмне кылабыз? Учащийся. Бир жолу басабыз. Окуучунун дагы электрондук адреси бизге керек болот. Бул биринчи жолу. Мисалы окуучу катарына дагы мен өзүмдү кошуп коеюн. Жазылды. Пригласить басабыз. Азыр окуучуга дагы мына приглашение отправлены деп маалымат келди. Эми биз эмне кылабыз? Бул биринчи жолу болду. Эми окуучуга жөнөтүүнүн дагы бир жолу, бул негизи код аркылуу дагы жөнөтсөңүз болот. Мына код көрдүңүзбү? Ушул кодду көчүрүп окуучу дагы өзүнүн телефону же болбосо ноутбук аркылуу Google Classroom деп жазат. Google Classroomга кирет окуучу. Киргенден кийин плюсту бир жолу басып, окуучу присоединиться дегенди басат мына, кошулуу дегенди. Присоединиться басат. Бул жерге ушул сиз жиберген кодду жазышы керек. Кааласаңыз кодду WhatsApp аркылуу, Telegram аркылуу, почта аркылуу жиберсеңиз болот. Окуучу бул жерге сиз жиберген кодду жазып, присоединиться дегенди басат. Көрүшүңүз мүмкүн. Аз гана күтөбүз. Кийин окуучу кошулат мына. Көрдүңүзбү? Бул жерде пользователи дегенди мына көрүшүңүз мүмкүн. Окуучу кошулат мына. Учащийся мына лидер TV окуучу болуп кошулду. Эми сиз каалагандай, каалаганча окуучуларды кошсоңуз болот. 3 точканы басып, отправить письмо учащимся. Бул жерде өзүңүздүн окуучуга электрондук почта аркылуу кат жиберсеңиз болот. Бул дагы бир жолу болуп эсептелет. Мугалимдерди кошконду үйрөндүк, окуучуларды кошконду үйрөндүк. Бир канча мугалимди жана бир канча бардык окуучуларды кошсоңуз болот. Лента бөлүмү бул Google Classroom'дун негизги бети болуп эсептелет. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, бүгүн биз сиздерге Google Classroom'да кантип мугалимдерди кошуу жана кантип окуучуларды кошуу боюнча маалымат берип өттүк. Биз ойлойбуз, бул видеону дагы көрүп, өзүңүздөр алгач мугалимдерди кошосуздар. Андан кийин окуучуларыңыздын электрондук поштасын алып кошосуздар. Эгер электрондук поштасы жок болсо, аны WhatsApp аркылуу кодду жиберсеңиз, окуучу өзү телефону менен кирип, сиздин курска катталат. Биз сиздерге кийинки сабакта кантип тапшырмаларды киргизүүнү, кантип тапшырмаларды даярдоону видео сабак кылып даярдайбыз. Бул дагы абдан кызыктуу болуп эсептелет. Биздин кийинки видео сабагыбызды дагы күтүп турган мугалимдерибизге биз даярдоону баштайбыз. Алар албетте биздин кийинки видео сабакты көрүп, кантип тапшырмаларды даярдоону жана аткарууну үйрөнүп алышат. Биз өзүбүз жөнүндө кыскача маалымат берип коеюк. Онлайн курстарды уюштурабыз. Заманбап мугалим онлайн курсу. Онлайн курста үйрөнүүчү программалар: VideoScribe программасы, Kahoot программасы, ZipGrade программасы, YouTube программасы, MultiUrok, Gmail, Google Forma, KineMaster, Telegram, InfoUrok, Google. Бул биздин социалдык барактарыбыз. Facebook'тан Элдор Далиев, Instagram Элдор Далиев, YouTube'тан Элдор Далиев деп издесеңиз болот, жана жазылып койсоңуз болот.
каттоодон өтүү үчүн ушул номерлерге фамилия атыңызды, жашаган жериңизди, иштеген мекемеңизди жана электрондук поштаңызды жазып каттоодон өтсөңүз болот. Онлайн курстун баасы 1 айга 800 сом, курс 1 ай уланат. Төлөмдү единица катары, бирдик катары ушул номерлерге которуп койсоңуз болот. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, мугалимдер, устаттар, студенттер, билимге кызыккан бардык жарандар, бүгүн биз сиздер үчүн Google Classroom'да кантип мугалимдерди, окуучуларды кошуу боюнча маалыматтарды бердик. Ойлойбуз, бул видеолор дагы сиздерге пайдалуу болду. Кийинки видео сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Ийгилик каалайбыз. Бул видеону досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Рахмат.